Касымалы Байринов атындагы Республикалык балдар жана жаштар китепканасынын балдарга арналып жазылган 1,5 миллион китеп фонду бар. Ар бир бөлүмдөгү китептер, сүрөттөр, оюнчуктар балдардын табитине, жаш курактарына ылайык жасалгаланып коюлган. Балдарга кенже курактан тартып билим берүүгө кызыктар мекемелердин жардамы менен кичинекей окурмандар үчүн кызыктуу жабдуулар жетишерлик. Алсак, Россия с вами кошумча билим берүү борборунда балдарды кызыктырган заманбап технологиялар менен заманбап китептер бар. Россотрудничество менен биздин маалымат маданият жана маалымат министрлик менен чогуу ачылган борбор. Бул борбордо китептерден тышкары аябай көп ресурстарды беребиз. Говорящие книги, говорящая ручка деген ресурс бар. Кичинекей бала өзү окуса болот. Молтоголокко. Говорящая ручка знаток. Наслаждайся. Тигизгенде эле бул окуп баштайт. Анан деген ар бир бетинде Аккордеон, арбуз, апельсин, абрикос. Бул эмнеге керек дегенде эң биринчи баланын майда моторикасын жакшыртканга, ооба иштеткенге аябай жакшы келет. Суроо да койсо болот. Мисалы, Чей это звук? чей это инструмент дегенден кийин бул бала деген ушул инструментти табыш керек. Очень хорошо. Туура басканда бул калем кайра туура бастың же туура эмес бастың деп көрсөтөт. Жана деген суроолордун башка түрү дагы бар. Мондай, мисал бул В тамгасында мондай сүрөттөр бар. Верблюд, виноград, велосипед. Анан мондай суроо. Сколько колес у велосипеда на картинке? Велосипеддеги дөңгөлөктүн санын сурап атат. Анан бала деген карап, издеп, мол беттин саны, китептин бетти саны, дөңгөлөктүн саны менен бирдей экенин көрүп туруп, логикасы менен түшүнүп, анан бетке басса, Отлично. ручка туура деп көрсөтөт. Ошон үчүн бул китептер деген жөн эле окутпай, баланын логикасын жана вниманиясын жакшыртканга туура келген китеп. Аталган борборго мектепке чейинки курактагы балдар келишет. Алар үчүн китептен тышкары STEM багытындагы робот техникалары, программалоо боюнча да сабактар болот. Мында кичинекей окурмандарды заманбап технологияларды баштапкы деңгээлде үйрөткөнгө ылайыкталган конструкторлор коюлган. Бул конструктордун негизинде балдар токтун кантип иштегенин түшүндүрсө болот. Плюсу бар, минусу бар. Мисалы, аккумулятор бар, батарейка бар. Кандай айырмасы бар аккумулятор менен батарейканын? Эмнеге батарейканы зарядтаганга болбойт, аккумулятордо болот? Мисалы, мондай цепочка дейбиз. Мол басма басканда айланат. Анан мону алмаштырсак, мисалы, бир блокту алып туруп, башка блокту сайганда кандай айырмачылыктар пайда болот, мисалы. Бул жерде башка эме келет, аны басканда ооба жарык күйөт. Же мондай, мисалы, биринчи мондай ползунок дейбиз, аны көбөйткөндө кызыл күйөт, экинчисин жашыл, анан үчүнчүсүн көк күйөт. Ушул 3 кызыл, жашыл, көк. Ал эмненин түшү дегенде, бул деген биздин ар бир экраныбыздагы негизги күчтөр, пикселдер дейбиз, кызыл, жашыл, көк. Анан ушундай жөн эле кичинекей балдарга жасалган конструктор менен бүт бардык азыркы компьютер, азыркы мондай лампочка, свет деген малем кандай иштегенин түшүндүрсө боло тургандай конструктор. Аталган долбоордогу жабдуулардын баарын кызматташтыктан алганда Орусия мамлекети камсыз кылып бериптир. Ушул экрандардан баштап ар бир мындай конструкторго чейин бизге бул деген бекер берилген. Китепкананын миңдеген окурмандарынын арасында 600-гө жакын көз азиз окурмандары да бар. Аларга да китеп окууга шарт түзүлүптүр. Мындагы бардык тармактар боюнча китептер Балаболка программасына киргизилген. Балаболка бул Windows үчүн арналган текстик файлдарды үн чыгарып окуп берүүчү акысыз программа. Аны азырынча Айнура деген программада аял киши окуйт. Мисалы, Манас боюнча кара сөздү окуйт. Манас үчүлтиги мындайды окуйт. Же орус тилинде окуйт. Бул абдан ыңгайлуу. Көз азиз окурмандар буну угат. Флешкасына жүктөп алат, электрондук жагдайда WhatsApp-на жүктөп алат. Ар кандай эл аралык оюндардын жардамы менен уюштурулган дагы бир бөлүм Камкор инклюзивдүү билим берүү борбору. Мында азиз балдар Брайль тамгаларын окуп билим алышат. Адистердин айтымында китепканага ата-энелерин ээрчип келген 2-3 жашар балдар да окурмандарынын катарын толуктайт. Республикалык балдар китепканасындагы заманбап шарттар келечекте китепкөй билимдүү балдарды тарбиялоого салым кошорунан шек жок. Калия Карыбекова, Эржигит Тилекбек уулу, билим жаңылыктарына.